туризми, тоо базалары. Быйыл 53 туристик объект ачылат. Бул тууралуу туризм департаментинин директору Эрденет Касымов маалымдады. Анын айтымында өлкөнүн 40 районунан бирден долбоор тандалган. Алар кемпинг, конок үйлөрү, этно айылдар, активдүү эс алуу жайлары жана маалыматтык борборлор сыяктуу объекттер. Ошо биздин ишкерлер дагы ошо экотуризм бул ошо баягы көчмөндөр цивилизациясы менен таанышуу, каада салттарыбыз, маданиятыбыз менен ошол тамак аштарыбызды тааныштыруу боюнча да ошо экотуризм. Андан сырткары көпчүлүгү ошо жанагы үй үлгүсүндөгү мейманканалар, бул ошо хостелдер. Андан сырткары маданият туризми деп коебуз, ошо этно айылдар, кол өнөрчүлүк борборлор, ошондой эле активдүү эс алуу, бул бизде тоо туризми, тоо базалары, тоо каттамдары, трекинг жолдору ошолор боюнча жана ошондой эле инфраструктура, бул туристтик маалыматтык борборлор жана ошондой эс алуучу аймактар. Долбоорлор 2030 жылга чейин туризмди туруктуу өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашырылмакчы. Долбоорлорду аткарууга министрлер кабинети, жергиликтүү бийлик колдоо көрсөтүп, инвесторлор тартылат. Тандалган 53 проект аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө таасирин тийгизип, 500дөн ашык жумуш орду түзүлөт. Бул эң биринчиден ошо райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө мындай зор салым кошо турган объектилерди санадык. Бул эң биринчиден бул объектилер ушул райондун бюджетине кандайдыр бир кошумча жана салык төлөмдөрү боюнча санадык. Жумушчу орундары, ошо биз инфраструктуранын өнүгүүсүн, андан сырткары ушул бизнес чөйрөнү өнүктүрүү ошо талаптар коюлган. Инфраструктураны жакшыртуу туристтердин санынын артышына түрткү берет, дейт Нурбек Сапаров. Ал Кыргызстандагы туристтик уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору. Айтымында жаңы аба каттамдарын ачуу, жолдорду салуу, жалпы эле инфраструктураны жакшыртуу эс алуучулардын агымына таасир берет. Ошол эле маалда туристтердин сапатын дагы көтөрүү зарыл деп эсептейт. Ошого как раз инфраструктура, мындай жакшы инфраструктура болсо, анын сервистери ошо боюнча жакшы көтөрүлсө, ошончолук баасы да көтөрүлөт да. Анан ошол баасы көтөрүлгөндө анда уже ар бир мындай туристтердин сапаты да көтөрүлөт да. Анткени биз бир турист канча калтырып кетет дегенче маселе болуп атпайбы? Ал мисалы келип туруп айтып коелук, келип $100 мисалы бир күндө таштап кетет, андай эмес, бир күндө $1000 таштап кеткенге аракет кылыш керекпиз да. 5 жылдык программанын алкагында жылына туристтердин санын 10%га көбөйтүү, туризм тармагынын ИДПдагы үлүшүн 7%га жеткирүү максаты коюлган. Ошондой эле 2030 жылга карата Кыргызстан туризм жана саякат чөйрөсүндөгү атаандаштыкка жөндөмдүүлүк индекси боюнча алдыңкы 50 өлкөнүн тизмесине кирүүнү көздөөдө. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.